Суу тариф боюнча мен сиздерге маалымат берип коеюн. Негизинен бул суу тарифи каяктан чыгып калды? Мурда дыйкандарга сиздер билесиңер, суу пайдалануучу ассоциация бар эле. Ушул суу пайдалануучу ассоциациясы дыйкандарга берчү. Булар тариф эмес, төлөм менен берчү. Бир сезондо мисалы 2000 сом, 3000 сом, 5000 сомго чейин бир сезонго бир гектарга ошол төлөмдү берчү. Анда тариф жок эле. Эми Кыргызстан боюнча биз азыр текшерип атабыз. Ушул СПА деп коет, АВП деп коет. Ушулар АВП мындай болжолду 1 миллиард, 1,5 миллиард сомго чейин Кыргызстан боюнча жыйнаган экен. Бирок ал акча кая кетти? Мына биз кече Баткенде болдук. Бир АВПнын мен жетекчилерин сурасам, бир жылда 800 миң сом топтоптур. Болгон 60 миң сомду сарптаптыр. Калган акча жок. Мына ушул акчалар кая кетти деген суроо бизде. Ушун үчүн биз азыр ушунун баарын колго алып атабыз. Биз дыйкандарга түз биз мамиле кылабыз деп ой менен чыктык. Бирок биз андай сезон деп айтып атат да, сезон. Бирок биз тариф коюп атабыз. Анткени бул мыйзам чегинде. Биз тариф койбосок, анда эртең биз мыйзам чегинде жооп беребиз. Тариф деген эмнеден мындай аныкталып атат? Бул деген 1 гектар жерге канча көлөм суу жетиш керек. Мисалы бизде азыр тариф айтып атабыз, 1 гектар жерге, мисалы дан эгиндери боюнча 1 гектар жерге 1100 куб суу керек да. Бирок эгерде 1100 куб жетпесе, биз 500 сомду албайбыз. 1000 куб суу жетпесе, эгерде 500 литр жетсе, анда анын жарым эле акчасын алабыз. Ошол жерде дыйкандар туура түшүнүш керек да. Анткени мындай мурда сезондо жүрүп аткан баягы төлөмдөр, булар мындай жакшынакай көлөмдө суу алган жок. Биз мына ушунун 1 миллиард, 1 миллиард жарымга чейин, 1,5 миллиард сомду биз каяка иштетейин деп атабыз. Ошол эле ички чарбалык канал казуу, ошол эле сууга тиги мураптарга айлык көтөрүү, жана техниканы алуу, жакшынакай сапаттуу көлөмдүү сууну алып барып берейин деген ойдобуз. Биз мындай айтканда, биз азыр мында тапшырма бергенбиз, 2 ай, 3 ай мурда эле бергенбиз. Сиздер эл менен арасында сүйлөшүү жүргүзүп, былтыркы берген АВПнын баасынан жогору койбогула. Ошол баа менен тең эле жүргүлө. Эмне үчүн дегенде, биз бүгүнкү күндө баардык толук алып каналдарды көлөм жеткизбей калышы мүмкүнбүз. Ошон үчүн биз 1100 кубту сууну жеткизе албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз 500 сомду эле ала албайбыз. Ошого булар чочулабасын. Бир дагы тыйын биз жогору койбойбуз. Биз негизинен 1,5 миллиард сом биз көзөмөлгө алып, аны кайра элге иштесин деген ой менен эле кетип атабыз. Мисалы бул 500 сом бул тариф. Аны эгерде ала албаса, 1000 кубту ала албаса, 500 литр же 300 литр алса, анда 300 сом төлөйт, 250 сом төлөйт. Ошого жараша эле төлөйт. Азыр бизде дагы бир мындай коркунуч бар. Азыр ушунун негизинде дыйкан азыр талап кылат бизден. Эгерде бизде суу аз болсо, же башка мөңгүлөрдү суу акпай калса, же баягы тартыш болуп калса, биз дагы көлөм бере албай калабыз. Эгерде көлөм бере албай калсак, анда биз андай тарифти бере албайбыз, кое албайбыз, бааны айта албайбыз. Ошон үчүн бул жерде ар кандай азыр тарифтер, ар кандай төлөмдөр болот, ар кандай. Эң негизги биздин максатыбыз Кыргызстанда жалпысынан 28 миң километр каналыбыз бар. Ошонун ичинен биздин водхозго 6 миң километр канал бизге карайт. 22 миң километр канал бул ички чарбалык каналдар. Ошо 22 миң километр каналдарды биз баланска алып, аны ремонттоп, аны жакшынакай шартка түзүп, жакшынакай сууну алып барып берели деген ойдобуз. Анткени биз түшүнүп атабыз, биздин дыйкан анын түшүмү суудан көз каранды болуп атат. Ошон үчүн биз жакшынакай сууну алып барып берсек, ошондо анын түшүмү дагы жакшы болот. Ал жакшы болсо, анда кирешеси жакшы болот. И ошондой дыйкан дагы пайда табып бай болот деген ойдобуз. Биз эч кандай мындай бир ашкыча төлөмдү алып, ашкыча тиги акчаны пайда табып деген оюбуз жок бизде. Тариф жөнүндө биз антимонопольный комитет аркылуу биз аны бекиткенбиз. Мен мына ушул сиздер аркылуу ошо элдерге айткым келет. 500 сомдон 1 гектар жерге полив боюнча 500 сомдон бирөө дагы кайсы бир АВП болобу же мурап болобу 500 сомдон жогору кое албайт.
Эгерде биздин АВП эгерде биздин ООС менен договор түзсө, анда 250 сом ООСко төлөйт, 250 сомун өзүнө калтырат, өзүнүн ушул айлыктарына алып калат да. Же муниципалдык мекеме эгерде алса, 500 сомдун 500 сомдун ичинде эле иш жүргүзөт. Анан кийин мындай бир жалган сөздөр чыгып атат. Азыркы учурда угуп атабыз. Мына 500 сом булар тариф коюп атат. Биз дыйкандарга 500 сом үстүнө дагы 500 сом кошобуз деп айтып атышат. Ал туура эмес. Бир дагы жаран болобу же юридикалык жак болобу, бирөө дагы 500 сомдон жогору кое албайт тарифти. Мына биз дагы ушундагы кошумчалап айтып коеюн. Биз азыр мына ушул АВПдын мурдагы чогулткан акчасы кайга кетти, каяка иштетилди, бүт баарын ушул азыр текшерүү болуп атат, изилдеп атабыз. Биз баардыгын анан ачыкка көрсөтөбүз аны.